Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatly teleko'ruvchilar, jana radio oğuçular. Birinçiden бүткүл alamdy jok жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атыпта күн баткан, чыныгы жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттар жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылып, пендечилик кылып, билип билбей кылган күнөөлөрдүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Ушундай улуу болгон Аллах сиз менен бизди жок жерден жаратты, кычыраган күч берди, акыл эс берди, өңү түс берди, мына ушунчалык сулуулук берди. Эки дүйнөдө бактылуу болсун деп дин берди. Дин пайгамбарыбыздын ыйык мээнети менен келди. Мына ушул дин туурасында бир саат сөз кылмакчыбыз, андыктан бизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Албетте адаттагы эле сиздердин кызматта мен Шарапов Бактыяжан Акимович. Урматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угуучулар, эгерде сиздерди кызыктырган сурооңуздар бар боло турган болсо, экранда чыккан номерге SMS аркылуу сурооңузду жөнөтсөңүз, албетте биз жооп берүүгө даярбыз. Ооба, талак маселеси боюнча суроону бербегениңиз жакшы. Анткени ал түз эфирден дегеле телефон аркылуу чечилбеген татаал маселе. Ал боюнча атайын муфтиятка барасыз, ошол жакта кызматка адамдар дайындалган, ошолордон сурап билесиз. Ошондой эле төшөк маселеси боюнча суроону бербегениңиз жакшы. Берсеңиз дагы экрандан чыкпайт, ал суроого жооп берилинбейт, таарынбайсыз. Анткени бизди канчалаган бир туугандарыбыз үй бүлөсү менен, кыздары менен, келиндери менен чогулуп олтуруп укмакчы, аларды ыңгайсыз абалда калтырбайлы деп чечкенбиз, туура түшүнөсүздөр. Ооба, сураш керек урматтаган, бирок жалпы элдин алдында эмес, жалпы элге чыгарып эмес, балким өзүнчө сурасаңыз, ага да эле жооп бергенге биз даярбыз. Кантса дагы Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылсын деп бүгүнкү темабыз урматтаган дүйнөгө болгон ач көздүүлүктүн кесепети. Ач көздүлүк, узун үмүттүн кесепети туурасында сөз кылмакчыбыз. Албетте урматтаган биз эмес, Аллах Субхана Таала Кур'ан-ы Каримде Такасур сүрөсүнүн 1-2 аятында айтат: Астагфирулlah, алхакумут такасур хатта зуртумул макабир. Алхакумут такасур, силерди дүйнөнү көбөйтүш, дүйнөнү топтош, дүйнөнү чогултуу алек кылып койду. Албетте урматтуу туган, инсан менен жинди Аллах Таала эмне максатта жараткандыгын Кур'анда ачык айткан. Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун. Мен инсан менен жиндерди ибадат кылдырыш үчүн гана жараттым деди. Мен силерден ырыскыны сурабаймын, балким ырыскыны силерге мен беремин деп Аллах Таала жоопкерчиликти мойнуна алды эле. Албетте урматтаган биз ибадат кылыштын ордуна эмне кылдык? Дүйнөнү көбөйтүү, дүйнөнү топтоо менен алек болуп кеттик. Кала берсе Аллах Таала айтат: хатта дуртумул макабир. Мына ушинтип жүрүп силер кабырды зыярат кылып калдыңар. Кабырга кирип кеттиңер, жердин астына түшүп калдыңар. Деп Аллах Таала эскертүү берет. Ошондуктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте бүгүн өтө сонун заманда, өтө сонун убакытта жашап аткан учурубуз. Ошондуктан барына шүгүр кылып туруп жашай турган болсок, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Вала ин шакартум ла азиданнакум." Эгер сен барыңа шүгүр кыла турган болсоң, анда мен сага сөзсүз көбөйтүп берем. Вала ин кафартум инна азабу шадид. Эгер шүгүрчүлүк кылбасаң, бул жетпейт, дагы болсун аз, бул эч нерсеге жарабайт деп дагы деле умтула бере турган болсоң, менин азабым өтө каттуу деди. Ооба, бүгүнкү күнү азап десе биз өлгөндөн кийинки эле азапты түшүнүп калдык. Жок урматтаган, бул дүйнөдө дагы түрлүү азаптар бар. Түрлүү азаптар бар урматтаган. Эгер сен Алла берген нерсеге шүгүрчүлүк кылбасаң урматтуу туган, Аллах Таала мен эмне кылам? Түрү менен азаптап коем деди.
Barыга şükür kılsaң, anda men sağa көбөйтүп беремин dedi урматтуу тууган. Бүгүн күнү жалпы элибизде бири-бирибизди кыйнап аткан, бири-бирибизди алдап аткан, жанына жеп аткан, кыйналып түрмөгө түшүп аткан ушунун көпчүлүгүнүн эле кесепети өзүндө бар нерсеге шүгүрчүлүк кылбагандыктан. Ошол өзүндө бар нерсеге канаттанбастан дагы көбөйсөм, дагы көбүрөөк алсам, дагы жакшыраак жашасам деп ошонун натыйжасында урматтаган түрмөгө түшүп, ошонун натыйжасында жалпы элге уят болуп, эл караган бети жер карап, далай адамдарды өзүлө кыйналганын алсы келгенсип, далай адамдарды ыйлатып көз жашыны төгүп аткан учуру. Ошондуктан Айша энебизден сахабалар сураган экен. Айша энебизден: "Я Рабби", аны сураганда Масрук разияллаху анху айтат: "Мен Айша энебизден сурадым: Эй момундардын энеси, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эң көп айткан сөзү эмне эле дейт. Ооба, Айша энебиз пайгамбарыбыз менен өмүрүнүн акырына чейин жашады, Ошол жашаганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң көп айтканы, же болсо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кайсыл сөздү көп угат элеңиз десе, Айша энебиз жооп кылып айтып атат: "Мен Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушул сөздү көп угат элем. Пайгамбарыбыз ар дайым үйгө кирген учурда эле ушул сөздү көп айтат эле. Лау анна ли ибни Адама вадияйни мин захабин латаманна илайха салисан." Эгерде адам баласында эки өрөн толо алтыны бар болсо, ал сөзсүз үчүнчүсүнү каалайт эле. Адам баласынын ичини топурак гана толтурат. Башка эч нерсе толтурбайт. Бизде көбүнчө көздү топурак гана толтурат деп коет го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын көп айткан сөзү мына ушул. Ар дайым үйгө киргенде эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат эле: "Эгерде адам баласында эки өрөн толо алтыны болсо, ал сөзсүз үчүнчүсүнү каалайт. Бул адамдын курсагына топурак гана тойгозот, башка эч нерсе тойбойт" дейт. Бизде эмне кылат? Көз тойбойт деп коебуз го, урматтуу тууган. Курсагың жарылайын десе деле көзүң тойбойт, дагы деле жегиң келип, дагы деле алгың келе берет. Бул нерсени бир уч топурак гана толтурат. Я Аллах. Ошондон силер Аллах Таалага тооба кылышта ушундай тооба кылгыла, себеби Аллах субхана таала бул дүйнөнү берди. Аллах субхана таала не кылыш? Ошол дүйнөдөн сен муктаждыгың чыгарып, намаз окуп, эгер көбүрөөк боло турган болсо, зекет бериш үчүн гана берди. Муну топтоп, сактап коюп, көбөйтүп, мактанып, алып жүрүш үчүн берген жок, урматтуу тууган. Дүйнөнү Аллах субхана таала баарыбызга берди. Аны баарыны жеп, ичип, керектүүсүн кийинип, урматтуу тууган, намаз окуп, эгер ашыкча боло турган болсо, кедейлердин акысын берип, зекет бериш үчүн гана берген деди. Мына ошондон, урматтуу тууган, чынында эле өз жашообузда көрүп атабыз. Адам баласы ушундай экен. Бирөө болсо экинчисини каалайт экен, экөө болсо жетинчисини каалайт экен, урматтуу тууган. Чынында эле карасаң, болгондон кийин эле үйдү алдың, жерди алдың, дагы боло турган болсо, кошунаңдыкын дагы алып койгуң келе берет экен да. Ушундай бул жагда болгон сайын кошунаңга келип, эгер сатсаң мага сат, мен алам, тиги кошунага да айтып коюшум керек экен деп, андан нары дагы өтүп, бардык нерсени ээлешти адам баласы каалай берет экен да, урматтуу тууган. Бирок канча көп болсо дагы, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачык айтты: "Сенин курсагыңды бул дүйнө тойгозбойт, балким бир уч топурак гана тойгозот" деди. Мына ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар дайым үйгө киргенде ушуну кайра айта берет эле. Неге? Сиз менен бизге окшогонго сабак болсун. Сиз менен бизге окшогондун кулагына сиңсин. Сиз менен бизге окшогондор, урматтуу тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан сөзүнө амал кылсын деп, мына ошол нерсени көп айткан. Андыктан, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, албетте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
Ошончалык ар бир нерсени сиз менен бизге насаат кылып, осаят кылып айтып кеткен. Абу Дарда разияллаху анху айтат. Абу Дарда разияллаху анху өз жашоосундагы адамдарга, бул сахаба болсо, өз жашоосундагы табииндерге айтып атат. Мага эмне болгон дейт. Анткени силердин алым, илимдүү устазыңар, алымдар деген, такыва деген, устаз деген илимдүү адамдар бул дүйнөдөн коштошуп, жан таслим болуп, бул дүйнөдөн өтүп баратат. А бирок илими жок, надан, жахилиңер ошолордон пайдаланып илим албай калууда. Силер ошол илим устаздар бул дүйнөдөн өтүш менен, устаздар өмүрүн түгөнүп туруп, ахиретке кетиштен алдың, өлүп калыштан алдың, силер ошолордун илимини алып калгыла деген экен, урматтуу тууган. Ооба, бул Муслимдин хадисинде дагы келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах субхана таала илимди адамдардын ичинен сууруу эле алып койбойт. Балким ошол өтө чоң илимдүү алым устаздардын жаныны алуу менен биргеликте илимди алып кетет. Илимди алып кетет. Ошондон илимдиле бардыгы кетип, илимсиздер илим албаса, талап кылбай турган болсо, барып адамдардын үстүдөн жахил, надан, эч кандай илими жок адамдар башчы болот дагы. Ал башчы болгондугу аз келгенсип, булар бигайри илим, эч кандай илими жок эле фатва бере баштайт. Жесең боло берет, ооба кошулат экен, аз эле кошулат, эч нерсе болбойт, ушинтип эле келгенбиз, башка не кыл дейсиңер, анан дегенге окшогон сөздөрдү айтуу менен биргеликте, урматтуу тууган, илимсиз фатва берүүнү баштайт деген. Ооба, бул урматтуу тууган кыяматтын белгиси дагы дал мына ушундай. Кыяматка жакын устаздарыбыз, аалымдарыбыз бул дүйнө менен коштолуп кеткенден кийин калган адамдар илим албай турган болсо, ошол устаздардын илиминен пайдаланып калбай турган болсо, балким дүйнө топтоо менен алек болуп, дагы бирөөнүн алдап акчасын алуу менен алек боло бере турган болсо, урматтаган, акырында адамдардын үстүнөн жахил, надандар гана башкарып, алар илими жок болгондон оюна эмне келсе ошону айтып фатва бере баштайт деген. Мына ошондон, урматтаган, Абу Дарда разияллаху анху айтат: силер Аллах субхана таала жүктөгөн, мойнуңа жүктөгөн, милдет кылган нерсени талап кылбастан, мойнуңа жүктөгөн нерсени талап кылбастан текке кетирип атасыңар дагы, Алла Таала өзүнүн мойнуна алган, Алла Таала өзүнүн жоопкерчилигине алган нерсени көбүрөөк талап кылат экенсиңер, дейт, урматтаган. Чынында эле ырыскыбыз туурасында Аллах субхана таала жоопкерчилик алган, урматтаган. Биздиге жоопкерчилик берилген: ибадат кылгын, адамдарга колунан келишинче жакшылык кылгын, жакшылыкка чакыргын, жамандыктан кайтаргын, Куран окугун, дуа кылгын, Аллахтан сурагын. Албетте, урматтаган, бул деген сөз жайнамазды салып алып эле алма пыш, өзүма түш деп эле отура бермес. Албетте, өзүнүн деңгээлинде гана, өзүнүн муктаждыкка жараша гана дүйнөнү кылып туруп, калганда көбүрөөк ибадат кылгыла деген. А бирок биздики бүгүнкү урматтаган наоборот болуп туруп, чектен ашып, канча болсо дагы шүгүрчүлүк кылбастан дагы дей бергендигибиз үчүн бүгүнкүнү чынында эле кантип кабырды зыярат кылганыбыздын, кантип өмүрүбүздүн өтүп кеткендигини сезбей калуудабыз. Ошондон, урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ар бирөөбүз устаздардын тирүү кезинде кадырына жетип, устаздарыбызга балдарыбызды, кыздарыбызды берип, ошолордун илимдерини пайдаланып алып, илимдүү балдарыбызды, кыздарыбызды, неберелерибизди илимдүү кылып калышлыгыбыз бардыгыбызга өтө зарыл нерсе. Анткени, урматтаган, ушул бойдон эле акча тапсаң болду, каяктан келсе ошактан келсин, акча тап, акча дей бере турган болсок, анда ачкадан өлөбүз. Анда барып туруп, урматтуу тууган, өмүрүбүздүн акырында арам тамак жеп калышы коркунучубуз бар. Мына ошондон, ооба,
Bizde bir söz var. Ne deydi? Aşıkta dövlet başarbaydı. Belası başarbaydı. Oңгоңдан sayıp kete turma tutuğan. Aşıkta dövleti barladı. Görüp atabız. Oşontan albatta adaldan tapkan bolsa, albatta zeketini bergen bola turgan bolsa, buga şariat hiç kanday karşı emas. Urmatlı tuğan. Tuğra düşünü menen birgelikte en negizgisi dünyöge aç köz, dünyöge suq boludan saktanуу менен birgelikte ibadatты kılıp dünya kançalık sizde bar oşoga kaniyet kıla turgan bolsoңuz, Allah subhanahu wa taala özü açık aytutat, men sözsüz selerge köýtüp berem deyt. Allah subhanahu wa taala bardığızga oşol kaniyet kılganga toluğu menen mümkünçülük bergen bolsun. Ya Rabbi. Oşonda эле Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, dünyany köp talap kılışlık, dünyadan dagı toptoşluk bul adamga kaygını, bul adamga ökünüştü körök alıp kelet. Al эми dünyadan alısırak bolup, köp soğalak bolboston, je bolboson, aç göz bolboson, saktanуу menen birgete talap kılışlık, жүрөктүн тынчтыгыны жана дененин тынчтыгыны alıp kelet деген экен урматтуу. Albatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, men selerдин kedey bolup kalışыңардан korkpoymun. Birok seler bay bolup, şükürçülük kılbastan tekever bolup, oğuzuna kelgenini ottop, kalaganыңды süylep kalışыңdan korkom, dep aytkan eken. Ya Rabbi, kandayla murdaga, selerden murdaga adamlarga dünya ötö köp berilip, andan keyin alar halak bolgon siyaktуу эле selerge dagı dünya körök berilip turup, oşol dünyanın top je bolbosam oşol dünyanın артынан түшүp, namaz okuganga dagı, Kur'an okuganga dagı, ibadat kılganga dagı wagtyңар kalbay kalıp, halak bolup ketişiңерден korkom деп aytkan eken urmаттуу. Çınында эле Mına uşunday Allah Teala saktasın. Dağın bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, bul ümmetin eňile jalpı bul ümmetin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin oň oluşunun birinçile jolu sebebi dünyaga bolgon kanatty kanaat bolu jana dünyadan saktanуу, takvalık kılışlık. Al эми bul ümmetin ölüp halak bolup ketişligi saraň jana uzun ümitde boluşluğu bul ümmeti jok kıla turgan nerse deydi. Saraң var, birok bergisi kelbeydi. Oşollar da ümiti dağın çoğda, munal jerde munday kılıp turu oylanam, munday kılıp jabap alganımda boldu ele. Ümit, munu bütüp algandan keyin jok, munu dağın munday kılıp özgörtüp koysam jakşı eкен. Uşun ele munday kılıp koysam ele boldu dep ümitinin uzunduğu urmattığan bul insandı jok kıla turgan amaldar. Oşontan Allah subhanahu wa taala bardığımızga bar nersege şükür kılıp, kaniyet kılıp, özüzde barına urmattığan şükür kılıp, ibadat kılıp, aldabastan, epte birödün akısını jebestem adaldan emgek kılıp adaldan jeşti bardığımızga nasip kılgan bolsun. Assalamu aleykum ustaz, kança hadis var? 9000 bedet. Wa aleykumussalam rahmetullahi ve berekatuh. Hadistin sanı köp, urmatı tuğan hadistin sanı köp. Yok 9000'den köp. Toç mınday manança ming dep ayta albayım. Çınıdan urmatı hadistin hadisler dağı urmatı tuğan türü menen bölünüp da oşonduktan negizgi Bukhari'de kelgen degene Müslim'de kelgen öte köp 9000'den köp urmatı tuğan. Allah subhanahu wa taala amal kılışka jardam bersin. Assalamu aleykum ustaz, karızdan kantip tez arada kutulsa bolot deyt. Karızdan kutuluşun tez arası tez işleşiniz gerek dagın, oşol algan aylığınızды berişiniz gerek. İşte öyle keçirip koysun meni aytıp koyuңуз bolboy turmattığın. Anam bugün karız degende iki türlü bolot da. Siz kanday karısız? Biröden 10.000 so'm aldınız, ber albay kaldınız. Bul çınında ele karız. Ekinci biröden ne kıldınız? De olsam banka barıp kredit aldınız. Oşonu karız dep kaldı adamlar. Kredit bul urmattığın, anı dua okuşluk menen bul Kur'an'ı baştan ayağa jattıp alsanız da kutulbaysız. Anın aram ekendigi belgili urmattığın. Kalaysız mı kalabysız mı? Mına şondoy.
Kimдер алган болсо, эртерээк кредитти жаап туруп, тобо кылып, адал эмгек менен жашашына аракетин кылсын. Ооба, биз айтабыз да, мен баягы жыргаганымдан алдым беле депчи. Ал жыргайсыңбы, кыйналасыңбы, кредит арам, баары бир урматтуу тууган. Ошондон карыздын өзүнүн дуасы бар. Я Аллахум, мени бул дүйнөдөгү жана ахиреттеги карыздарымдан, мойнумдагы карыздардан кутулуштукту жеңил кылгын деп, өзүңүз толук жүрөктө болсун, мен кутуламын деген. Мен сөзсүз карызымды төлөйм, мүмкүнчүлүк болушу менен төлөймүн деп аракет кылсаңыз, сөзсүз кутуласыз. Андан кийин урматтууган, ким эле жалпы эле бүгүн мойнунда, кимдин мойнунда карыз болгон болсо, кимге карызсыз? Телефон чалса, коркпой алыңыз дагы жооп бериңиз. Ооба, төлөгөнү жатам, аракет кылып атам, бирок жок. Мага иш таап бер, мен ошонун акысыга иштеп берейин. Эмне, кайсы ишиңди бүтүрүп берейин, башка иш жок болуп атат десеңиз, урматтууган, жакшыраак болот. Макулбу? Эч жакка качып кеткен жокмун, мен ушул жерде турам депчи. Тапсам эле берем деңиз. Бүгүнкү күнү канчалаган адамдар, берешендер бар, карыз берейин дейт, алган адам өз учурунда бербегендиктен, биринчиден. Экинчиден, урматтуу тууган, бербеген аз келгенсип, телефонун өчүрүп коюп, албай кыйнагандык үчүн көпчүлүк адамдар карыз бергиси келбей калган. Ошондон карызсыз баары. Ал сиз карыз алган адам ал жакта чирип аткан болсун, айырмасы жок. Сизден күнүгө сураганга акысы бар. Ушундайды өз башымдан көрдүм атаган, бирөөгө карыз экен, көптөн бери бербейт экен. Дамыла ортого түшүп алып бериңчи дегенден макул деп барып сурасам, не дейт? Уялбай сизди жөнөттүбү? Наракта ошончо байлыгы чирип атат го дейт. Алла, сен алган уялбаган эми берген. Кантип уялсын сенин, урматтууган? Уялбагандан уял деп айла жок уялышы мүмкүн, бирок ал баары ошонун акысы. Сиз аны сөзсүз беришиңиз керек. Аракты кантип таштасам болот таксыр дейт. Аракты ташташ үчүн иманыңызды күчөйтүшүңүз керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде аракта биз арам кылдык деген аятты көбүрөөк окушуңуз керек, урматтуу тууган. Бул арак, я Алла мени кечир деп туруп, даватка чыгыңыз, чөйрөңүздү алмаштырыңыз, анан таштайсыз. Чөйрө деген сиз менен кошулуп иче турган ошол шише досторуңуз бар да. Бутылка досторуңуз бар, урматтууган. Ошол болсо сиз менен дос, ал болбосо сиз менен дос эмес да. Ошол чөйрөдөн алысыраак болуп туруп, даватка чыга турган болсоңуз, мына ошондо таштайсыз. Ассаламу алейкум. Асыр намазында кошумча намаз окуса болбойбу дейт. Асыр намазында кошумча намаз окуса болбойбу? Кошумча намаздан кандай? Нафил намаз болсо, ооба, карахият, макруh болот, жек көрүлгөн окусаңыз болбойт. Асырдан кийин каза намаздарды окусаңыз боло берет. Кошумча калган каза болот, фарыз да, алар өткөн мурдагы фарыздарыңыз бар, ошону каза кылып окусаңыз боло берет. Нафил намаздарды окуганга болбойт. Ажаткананын эшигинен бисмиллахты айтып кирсе болобу дейт. Жок дегенде 3 метр калганда айтып кириңиз. Жок метр ол ажатканага бисмиллахны айтып кирилбейт, урматтуу тууган. Албетте ажаткананын өзүнүн дуасы бар. Аллахумма инни а'уду бика минал хубси вал хабаис. Я Аллахум, мен ушул жердеги жиндердин, эркек ургачы жиндердин жамандыгынан мени сактагын деп 3 метр калганда анан киресиз. Макул? Бисмилlah. Bir adam айтып калды, азыркы молдолор сабатсыз депчи. Анан мен актанмак белем, макулда унчукпай турам. Азыркы молдолор сабатсыз дейт. Эми чын деле урматтаган, жалпы көңүлгө алганда туура эле. Анан ага айттым, сиз сабаттуу экенсиз, үйгө киргенде кайсы дуаны окуп киресиз десем, я дейт. Үйгө киргенде кайсы дуаны окуп киресиз десем, бисмилла деп кирем дейт. Өтө жакшы. Ажатканага, туалетке барганда кайсы дуаны окуйсуз десем, бисмилла дейт. Анан ошондо айттым да, сен үй менен туалеттин айырмасы жокпу? Үйгө киргенде эле бисмилла дей берсең, туалетке киргенде эле бисмилла дей берсең, анда сен каягың сабаттуу, каягың элита анда сенинчи. Мына ошондон ооба, бүгүнкү күнү устаздарыбыз дегеле дин жолундагылар дүйнө жагынан бир аз сабатсыз болушу мүмкүн, бирок дини сабаттуулугу бар. Мына ошондон плюс минус дегендей эле, урматтаган, кээ бирөөлөрдүн дүйнөлүк сабаты бар, дини сабаты жок да. Мына ошондон ооба, бардыгыбыз мусулманбыз, чоң үйдө жашагыбыз келет, бирок үйгө киргенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Даратыңыз кыстайт, ажатканага киргиңиз келет, ажатканага киргенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз.
Çoğun kıçırap kийингибиз келет. Кийим кийгенде кайсы дуаны окуганды билбейбиз. Жашап атабыз да кыскасы. Мына ошондон устаздарыбыз кайра сайма деп айтып атканы мына ошол керектүү нерселерди жаттап алыңыз. Азыр өтө сонун суроо берди. Ажатканага бисмилла айтып кирсе болобу? Эшигин ачкан. Жок, 3 метр калганда ошол ажаткананын өзүнүн дубасы бар. Ошону айтып киресиз. Ургачы жана эркек жиндердин жамандыгынан сактаныш тилеймин деп киресиз. Кажатыңыз бүт менен чыккандан кийин сол бут менен киресиз. Чыкканда оң бут менен чыгасыз. Чыккандан кийин Алхамдулиллахиллади азхаба аннил ада ва афани. Менин мага ыза бере турган, мени кыжалат кыла турган нерсени менден кетирип, ден башымда таза койгон Аллага мактоолор болсун дейсиз, урматтуу. Албетте ошол кажатка барганда чыгып турганды дагы өз орду менен. Бул Аллах Тааланын берген неаматы. Бул Аллах Тааланын сизге берген ден соолугу. Бул Аллах Тааланын сизге берген, урматтуу туган, жакшылыгы. Ошол жагыңыздан эле чыкпай калат болсо алам караңгы да. Ошол жагыңыздан эле чыкпай калат болсо сизге дүйнөнүн эч кандай кереги жок болуп калат. Мына ошондон чыккандан кийин эмне кыласыз? Ошол иза бере турган нерседен куткарган Аллах Таалага мактоодо айтасыз. Чыккандын дуасы мына ушундай. Ассаламу алейкум. Ачытылбаган бозо иссе болбойт, урматтуу. Бозо деген аттууну исгенге болбойт. Жаңы жасалганынан өзүм жасаймын, айырмасы жок. Бозо аттуу арам. Бир тамчысы дагы арам, бир филаги дагы арам, деңизи дагы арам. Ошондон арамдан алыс болушуңуз керек. Анан каның аз деди, анан боюмда бар эле, айланып кетейин, боюңда бар боло турган болсо, баланы энен ичиден тарбиялаш керек дейт го. Ага адал нерсе ичип тарбиялаңыз. Каныңыз аз боло турган болсо, канды көбөйтө турган адал толтула нерсе бар. Анары деген бар, шербет деген бар, толтура нерсе бар, ошолорду колдонуңуз. Эмнеге өлгөнгө барганда аялдар жаназага турушпайт. Аял кишини эмнеге топурактан жазабай койгон. Эмнеге топурактан жазабай койгон дейт. Ооба, бизде негизден адатта жок, урматтууган. Алхамдулилла, эркектерибиз илимдүүлөрүбүз бар дагы жаназага тура турган, ошондуктан аялдарды тургузушпайт. Эгер да тура турган болсо Мекке Мадинага барганда жалпы окуй беришет. Анан бизде Кудайга шүгүр мына ушундай. Бир кезде мына 95-96 жылдардагы чоң энелерибиз айтып калды эле, жаназа окуй турганга эч ким жок, кээ бир адамдын жаназасын биз окуп калганбыз депчи. Жок боло турган болсо аялдар дагы мына окуган. Андан кийин Аллах Субхана Таала эмне үчүн аялды топурактан жасабай койгон дейт? Аллах Таала аял затын ушунчалык жакшы көргөн. Аллах Субхана Таала аял затын даражасын ушунчалык көтөргөн. Мына ошондон Аллах Субхана Таала адам атабыздын кабыргасынан каалады, жаратты, урматтууган. Анан эмнеге мынтип жатат? Фаалул лима юрид. Аллах Кур'ан-ы Каримде айтат, Аллах билгенни кылуучу зат. Аллах Таала билгенни кылат, урматтуу. Ушунчалык кадыр зат, эмнени кааласа, кандай кааласа, дал ошондой кылат. Аны эмне үчүн мындай кылдың деп, эми барганда кыямат күнүндө Аллах Тааладан бейиште жүзүнү көргөндө, ошондо сүйлөшкөндө, ошондон сурап аласыз, мунун хикматы эмне депчи, урматтууган. Эми Аллах Хасанда ушундай каалады, бизди мына ошентип аял затыны кабыргадан жаратты. Ассаламу алейкум. Апам рак дарыты менен операция болуп дарыланып жатат. Учурда кайсы дуалар менен кантип дем салсак жакшыраак болот жана үй тазалоо дубаларын айтып коесузбу, устаз? Рахмат. Аллах Хасана Таала апаңызга шифа берсин. Чынында эле ооруду берген дагы Аллах, шифасын берүүчү дагы Аллах Хасана Таала. Сиз кайсы дуаларды биле турган болсоңуз, кайсы сүрө, Куранын бардыгы Аллах Тааланын сөзү, бардыгы бирдей эле. Сизге окушу кайсыл жеңил, ошону окуп туруп дем сала бериңиз. Макул, азыр Ясин окуса аны билбейм да десеңиз, анан эмне кылайын, урматтуу тууган? Бакараны окуса аны окуй албайм да десеңиз. Ошондон Куранда кайсы бардыгы бирдей, Аллах Тааланын сөзү. Кайсын окуй аласыз, ошону окуп дем сала бериңиз. Андан кийин, урматтуу тууган, рак болгондо не кыласыз? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер оору адамыңарды садака берүү менен дарылагыла. Садака берип туруң, аз-аздан, көп эмес, албетте. 20 сом, 10 сомдон адамдарга садака бериңиздер, буюрса жакшы болот. Андан кийин рак, Аллах Таала каарлык менен өлүмдөн башкасын бардыгына шифа койгон.
Көпчүлүк айтып коет, рак болуп калса эми бул айыкпайт. Эмнеге айыкпайт? Айыгат, ооруду берген дагы Алла, шифасын берүүчү дагы Алла. Качанда ошону адал нерсени менен дарыланса. Не кылсын, чорный түмен бар, ошону массаж кылыңыздар, ошонун ичсин урматтуу тууган, бал деген бар, шифа коюлган таза нерселерден. Себеби бизде рак болуп калганда эле кээ бирөөлөр иттин баласын күчүктү же, кирпи же деп эле бир арам нерселерди берүүнүн аракетин кылат да. Жок, мүмкүн болушунча адал менен дарыласаңыздар сөзсүз айыгат. Анан үйдө тазалаганда ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, кайсы үйдө Бакара сүрөсү окулган болсо, ал үйгө жин шайтандар кирбейт деген Бакара сүрөсүн окуңуз, урматтуу тууган, үйдү мына ошол менен тазалайсыз. Устаз, канча акча тапсак деле береке болбой жатат, деги береке кантип келет дейт ой азамат. Мынаны караңыз, өтө сонун сурооду берди. Береке, урматтуу тууган, бул акчанын көптүгүндө же болбосо нерсенин көптүгүндө эмес да. Канча көп болсо эле береке, урматтуу тууган, Алла тараптан келе турган нерсе. Алла тараптан качан келет? Качанда сиз ошол тапкан акчаңызды адал жол менен майыны чыгарып, кодум эле өзүңүздүн жумушту кылып аткандай кылып таба турган болсоңуз, биринчиден, экинчиден, намазыңыз, ибадатыңыз ордунда бар болгон болсо. Бизде көпчүлүгү намаз окуйсың болсо, мен иштен бошобоймун дейт. Айланып кетейин, сен ишин кызыктырбайт, сен намазыңды оку, ал өзүң үчүн гана. Ошол тапкан убактыңда береке болсун, акчаңда береке болсун, ден соолугуңда береке болуш үчүн Аллах субхана таала намазды бизге белек кылып берген. Убактыңды алыш үчүн, сени кыйнаш үчүн берген эмес. Аны сен ошол бардык кыйналбай, жыргап, рахатта жашаш үчүн Алла намазды берген. Намазды окусын, анан өзгөчө туура сөздү көбүрөөк сүйлөсүн. Намазды окуп туура сөздү сүйлөгөндөн кийин урматтууган, ишини майыны чыгарып кылсын да. Эптеп эле убакыт өтсө болду, сулужба, дуружба, бул жерде кетпейт урматтууган. Убакыт өтсө эптеп эле айлыгымды алам. Жок, ар бир ишти кылганда майыны чыгарып, ыраазычылыгын, кимдин ишини кылып атат, ыраазычылыгын алып кылсаңыз, анан береке болот урматтууган. Мына ошондойду Алла таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз. Мен 12 жаштамын. Мен намаз окуйм. Дааратты сөзсүз алыш керекпи дейт. Машалла, ооба да. Даарат намаздын ачкычы. Даарат алмайынча сиз намазды ача албайсыз, Намаз бейиштин ачкычы. Намаз окумайынча бейишти ача албайсыз. 12ге толупсуз, балагатка толдуңуз, уул болгон болсоңуз, эркек болсоңуз, кыз болгон болсоңуз 9 жашта деле болот урматтуу тууган. Сөзсүз даарат алышыңыз керек, албетте жылуу сууга, макулбу? Жылуу сууга. Ассаламу алейкум. Мен түндө уктап эрте менен турсам, оң колума арабча Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазылыптыр. Дайыма намаз окуп жүрөм. Анан мен коркуп кеттим дейт. Эмне үчүн? Эмне үчүн коркуп кетесиз? Бисмиллахир-рахман, Аллах тааланын берген кудуреттүүлүгү де. Кайра сүйүнбөйсүзбү сиз, Бирок аны эч кимге көрсөтпөң. Жазылып тура болду. Аллах тааланын сизге берген нерсеси урматтуу, Алланын кудуреттүүлүгү. Ошону көрүп, неден коркушуңуз керек? Кайра сүйүнүп, дагы намазга бекем болуңуз. Анан жазууду эч кимге көрсөтпөң. Макулбу? Көрө албаган бар, көздүн тийүүсү бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ал айну хаккун, көз тийиши акыйкат деген. Анан көрө албаган ар кандай түрү менен адамдар бар да, алардын зыяндуулугу, көрө албастыгы сизге жетип калбасын. Ошондон сизде барбы, кайра сүйүнүп, эмне кылыңыз? Ошону карап алып, ибадатты кылып, Аллах таала менен сүйлөшүп, машалла. Дуаны көп кылыңыз, бизге дагы дуа кылыңыз, Аллах таала кылган ибадатыңызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум устаз, кантип намазга бекем болсо болот? Толук баштап кете албай жатам дейт. Өтө оңой урматтуу, намазга бекем болуш үчүн күнөөнү азыраак кылыш керек. Албетте күнөөсүз адам жок, күнөөкөрбүз бардыгыбыз элечи. Анан күнөөкөркөнбүз деп эле барып эле күнөөгө сайда бербестен, күнөөнү кылбаш керек, күнөөдөн алыс болуш керек. Биринчиден, экинчиден урматтуу тууган, телефонду азыраак чукулашыңыз керек. Үчүнчүдөн, албетте дүйнөгө азыркы айткандай дүйнөгө берилип кетпестен, өз убактына карап туруп эле даарат алып, жай намазды салып алсаңыз, үстүгө чыгып алгандан кийин болду. Намазга бекем болосуз. Намазга чынында эле бекем болушлук үчүн урматтуу тууган, намаздын артыкчылыгы туурасында адамдарга көбүрөөк
айтыш керек. Ким Аллах Таала менен сүйлөшөм десе намаз окусун, жок Аллах Таала мен менен сүйлөсүн десе Куран окусун. Намаз бул адам баласынынга Аллах Тааланын берген өтө чоңдон белеги, намазды ким багымдап намазын калтырбай окуп жүрө турган болсо, Аллах Таала бул дүйнөдө дагы ахиретте дагы рызкысын кем кылбайт. Ким намазын тургузса, динини тургузду, намаз бейиштин ачкычы деп намаздын артыкчылыгы туурасында көбүрөөк айтсаңыз, анан өзүңүзгө келет, бекем болосуз. Ассаламу алейкум устаз, кантип намазга бекем болсо болот? Азыр айттык, кийинки суроо болсо жөнөтүп коесуз урматтууган. Чынында эле биз намазга көп көңүл бурбай жатабыз да. Намазга көп көңүл бурбай жатабыз. Аллах Таала Куран-ы Каримде акимус-сала, намазды тургузгула деп айткан урматтуу туган. Намазыңызды тургузуп, намазды окуп ала турган болсоңуз, машалла Аллах Таала менен байланышуу, сүйлөшүү. Ассаламу алейкум устаз, биз турмуш курганыбызга 20 жыл болуп калды. 4 балалуу болдук. Квартирада турабыз. Ошол үчүн мурабаха жолу менен үй алса болобу? Рахмат устаз дейт. Я Рабби, сиз сурадыңыз, мен айтамын урматтуу туган. Азыр мурабаха, музараба деген сөздөр, булар урматтуу туган жөн эле сөз эле. Ал чыныгы шариаттагы мурабаха эмес. Чыныгы шариаттагы музараба эмес. Ачыгын айтканда кредиттин эле бир жылмалап айтылган сөзү. Көпчүлүккө биз кредит арам дей берсек, бүгүнкү күндө банктар дагы изилдемиш болуп туруп, музараба жол менен берсек болот экен, мурабаха жол менен берсек болот экен деп туруп, кайра эле сиздин каныңызды шоруп, акчаңызды алып аткан учуру. Мына ошондон урматтуу туган, квартирада болсо жыргал экен да. Мен көп айтат элем, ким бүгүн күнү кичине кепеси бар, дегеле кимде үйү бар, шүгүр кылсын да, канча адаган адамда үйү жок, квартирада жок да. Мели сенин үйүң бир эле адам бата турган болсун, зато өзүңдүкү да, узунун канча болсо туураң ошончо жатасың. Ал эми үйүң жок, квартира, шүгүрчүлүк кылыңыз, шүгүр кылыңыз. Канча адам квартирага төлөй албай, бомбуш болуп, сел-саяк болуп көчөдө жүрөт да. Ошолор да дагы жаздын күндө барып, кой кел иштейли, мындай кылайлы десек, ошолор да айтат, мага зачем иштештин кереги бар депчи. Кой андай кылба, сен деген эркексиң, сен деген бир коомду алып чыгып кетишиң керек деп аны динге тарсак айтат. Жок дейт, мага эмне кереги бар? Жер бети менин үйүм, каалаган жерде жата берем дейт кой. Ошондон Аллах Таала квартирага берет, шүгүр кылыңыз. Шаарда канча квартира болсо, ошонун бардыгы меники деп жашай бериңиз. Барасыз, жакса жашайсыз, мага 5 хазайын керек дейсиз, гаражы менен керек дейсиз, мага тиги шаардан керек дейсиз, барып жашай бересиз. Зато адал жашап атасыз, урматтуу туган. Аллах Субхана Таала сиздерге дагы албетте жакшы уна, кенен үй жайды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум. Чеккен адамдын үйүнө периштелер кирбейби? Үй бүлөгө таасир этип жатат. Эмне кылсам болот? Я Аллах, ооба, ичкен, чеккен боло турган болсо, аякта каяктагы периштелер болсун? Жин шайтандар болот. Аларды эмне кыласыз? Айтасыз, даватка чыгарасыз да, Сөзсүз үй бүлөгө таасир берет, урматтуу. Сөзсүз таасир берет да. Бир адам ичип алып эле, бир адам чегип алып эле келе бере турган болсо, жөн эле чылым деп коебуз, тамеки татканда канча зыян да, канча зыян. Абдушукур устазыбыздын мисалы жүрөт го, урматтуу. Бүгүн кыштын күнү мешти жагып туруп, эмне кылганбыз? Турбасыны сыртка чыгарып койгонбуз. Неге? Ошол жака чыксын депчи. Ошону мешти сыртка коюп туруп, турбасын ичке киргизсе, бардыгы айтат да, башы жак иштебейт экен деп. Сиз ошону өзүңүз оозуга салып эле тартканда канча зыян, үй бүлөгө дагы, өзүгө дагы. Ошондуктан бир гана жолубуз даватка чыгарыш керек, иманны күчөйтүш керек. Алла разы болсун сизден. Калып кеткен намазды кирип калган намаздын алдынан окулабы же кийин окулабы? Айырмасы жок. Калып кетти. Эми сиз мисалы пешин убакыты кирип калды. Пешинден биринчи ошол калып кеткен намаздын казасын окуп туруп, анан пешинди окусаңыз дагы боло берет. Жок, пешинди жамаат менен окуп алып, аял киши болсо үйдө пешинди окуп алып, пешинден кийин казасын окусаңыз дагы боло берет. Албетте бул урматтууган бир күндүк казасы, бир күндөн ашык казасы болгондор үчүн.
Кайсы бир адам балагатка жетиши менен эле бир дагы намазын калтырбай окуп келаткан болсо, бул адамга тартип фарыз. Бул адам сиз айткандай кайсы бир себеп менен бир намазын кечиктирип койду, анда кирип келген намазын алдыдан окуйт анычы. Ага тартип фарыз. Анда андан башка бир дагы карызы жок да. Ал эми сиз менен бизге окшогон жылдар казалары бар адамдар, алар не кылат урматтаган, аларга айырмасы жок. Каласа биринчи окуңуз, каласа пешин намаз окуп алып туруп андан кийин окусаңыз дагы болот. Ассаламу алейкум. Каза намаздарды кантип окулат? Жакшылап түшүндүрүп коюңузчу. Алла разы болсун сизден дейт. Каза намаздар кадимки эле урматтаган багымдатты кандай окуган болсоңуз, каза намаз күн чыгып келаткан учурда, чак түштө, батып бараткан учурда 3 убакытта гана окулбайт. Калган бардык убакытта, мисалы, ниет кылдым, эң алгачкы багымдаттын казасын окумакка дейсиз, фарыздарын окуп кетерсиз. Ниет кылдым, эң алгачкы пешиндин казасын окумакка. Ооба, азан, комат айтсаңыз сооп болот. Жок, башында эле бир азан, бир комат кылып туруп, калганына унчукпай азан, комат айтпай окуп кете берсеңиз дагы болот. Mahramı жок эле аялдарды умрага алып кетип жатат. Боло береби дейт. Болбойт. Арам. Mahramı жок аялдардын барышлыгы арам. Ооба, мен деле умра башчымын. Мен деле адам топтоп барам. Толтура чыгат да. Эптеп места толтургун келет. Бирок урматтаган барып не дейсиң ага? Mahram жок, кантесиң, эмне деп баян кыласың? Өзүңө ээрчитип барып алгансың, урматтуу тууган. Анан аккатта барып алып эмне деп айтасың? Сен келгениң арам болчу, эптеп мен сенин акчаңды алдым дейсиңби? Же болбосо ал темага кирбейбиз, ал теманы сүйлөшпөйбүз. Кыргызстанга барганда гана сүйлөшөбүз бул тема боюнча. Азыр жөнүнө тооба кылып ыйлай бергиле дейсиңби? Мына ошондон жалпы эскертүү берип айтып кетет элек. Жалпы эжелер, апалар, жеңелер, карындаштар, махрамыңыз жокпу? Биринчиден өзүңүз демек сизге милдеттүү эмес, барбай туруңуз. Махрам дегенде сиздин бир тууган агаларыңыз же инилериңиз. Аял затынын, алар жок болсо бир тууган тайкелериңиз. Алар жок болсо атаңыз менен бир тууган абаларыңыз. Алар жокпу? Анда сиздин эжеңиздин же сиңдиңиздин балдары. Ошолор эмне кылат? Таяже, да, таежеси махрам. Сиздин жээндериңиз, алар менен ошолор менен барсаңыз болот. Махрам тапса болот, урматтуу тууган. Просто бизде эмне кылабыз? Көңүл бурбайт дагы, болду. Мен акча таптым, кете берем. Барабыз, эмне деп ибадат кылабыз? Алла сактаган болсун. Апам давленасы бар, бирок көп урушат дейт. Ошо давленасы болгондугу үчүн урушат да. Ал таза адам болгондугу үчүн урушпайт. Сиз буга туура түшүнүңүз. Давленасы бар, ошон үчүн ал давленасы көтөрүлүп кеткенде эч нерсе жакпай калат, көзгө эч нерсе көрүнбөй калат. Ошол бакырып анан бир канча жеңилдеп болот. Ошондон ошол бакырып аткан учурда унчукпастан, же болбосо көзгө көрүнбөй туруштун аракетин кылыңыз. Бир аз давленасы түшкөндөн кийин анан кайра эле сизди жакшы көрөт. Баласы да бар, баласы, урматтаган кызы, Алла шифа берген болсун. Ассаламу алейкум. Каза болгон адамдын карызы болсо, аны бересеси болсо, мен берем деген адам бериш керекпи же башкалар деле берсе болобу карызын дейт. Ооба, карызын башкалар деле берсе болот, урматтаган. Кандай өтө жакшы адам болот го, Башкалар деле ошол мойнуга алган адамга жарыдан беришип, анын да карызын төлөй коётон болсо өтө сонун болот. Негизден албетте мойнуга адамдар кимден сурайт эми? Бул өтүп кетти. Өтүп кеткенден кийин карызы бар. Жаназадан алдың, бир адам мойнуга алат. Кимдин аласасы болсо, мына менден алсын. Кимдин бересеси болсо, мага берсин депчи. Албетте аласасы бар адам келгенде эки күбө менен келиш керек. Жөн эле келип алып менден карыз деле деп алып кете берсе бербейт агачы. Карыз экен деп. Албетте бул мойнуга алган адам деле билген болсо, туура сага карыз болчу, мен төлөп берейинсе, анда өтө жакшы. Тааныбаган эле бир адам келип мага карыз болчу, берип койгула, бербесеңер көрдө кыйналып атат, кабырда кыйналып атат, мен кечирбеймин дегенге эч кандай акысы жок. Күбөсү менен келсин. Мына бергенмин, мына менин күбөм болот. Же болсо мына тил каты, мына жазып берген кагазы деп ошону менен келсе, анан төлөсүн. Келген адамдарга эле төлөй бербесин, урматтуу тууган. Албетте эми жакындары, туугандары кошо төлөшө турган болсо, нур үстүгө нур болот. Ассаламу алейкум устаз.
мармалат жесе болобу. Рахмат. Составын караңыз урматтуу тууган. Менин билишимче мармалат көбүнчө арам нерседен жасалат деп айтылат. Анан кийин билбейм, адал нерседен жасалган болсо, анын составын караңыз да. Составын караңыз урматтуу тууган. Эмнеден жасалышы мүмкүн? Мармалат же жей турган нерседен болсо, адал нерседен болсо жесеңиз болот. Ар бир нерсени жегенде эле урматтуу тууган, чын эле чочконун эти же майы аралашпаган болсо, спирт ичимдиктер аралашпаган болсо, анда жесеңиз болот. Ассаламу алейкум устаз. Жаш баланы эмдеткен туурабы? Мисалы, башына нокто тигип, кийгизип, артын лезва менен тилип кан чыгарган дейт. Ноктосуну билбейт экенмин, башыга нокто кийгизгенди. Чачы түшкөндө ошондой кылат болуш керек, кемпирлер. Ооба, кылса боло берет. Шариатка эч кандай каршы эмес. Анан ооба, аркасына тилип кан чыгарышлык бул баары нерсе урматтуу тууган. Антпесеңиз бала кыйналып мындай болуп, тырыша берет. Аны ошол эмдетиңиз урматтуу тууган. Ошончо анан бала тынчыраак уктап, ыйлабай алды эле эмне кылып, инсан адам да урматтуу тууган. Тили жок да айта албайт тууган, аркам такашып атат дейин десе тили жок. Ошондон атканда эле биздин чоң энелерибиз мурда балдарына карап жүргөндөр, алар билет, аркасын кестирип койгула, керек болсо мына чекелерин дагы кестирип канды чыгарып коет. Мына ошондон кийин баланын укташы дагы сонун болуп, көп ыйлабастан жакшы болуп калат, эмдесе болот. Ассаламу алейкум устаз. Күйөөм ичет. Күйөөм эми ичпеймин, ичсем акыретим күйсүн, Кудайдан атын айтып ант берем деп кайра ичип алды. Күйөөмдүн акырети кандай болот дейт. Ичкени өзү да урматтуу тууган. Ичкен адам мына ушундай эле. Эми акыретте барганда көрөбүз да, азыр эч нерсе дей албайбыз. Азыр деле тооба кылсын, кеч эмес урматтуу тууган. Азыр деле болду, таштасын, кеч эмес. Азыр деле кеч эмес. Анткени тооболор мына жерге гара келип калсаң, өлүм келишинен алдың, тооба кылса бардыгы кечирилет урматтуу тууган. Же болсом күн батыштан чыккандан алдың, тооболор кечирилет. Тооба кылсын, Аллахтан ыйлап сурасын, даватка чыксын, таштай турган болсо Алла кечиримдүү зат. Ассаламу алейкум устаз. Мен жөтөлгөндө, чүчкүргөндө заара чыгып, заара жакшы кармай албайм. Дарат алып жатып да жөтөлүп кетсем, заара чыгып кетет. Ушундай көп болот. Кайра дарат алам башынан. Ушул туурабы? Жок, туура эмес. Сиздики үзүр болуп эсептелинет. Эмне үчүн кайра дарат алышыңыз керек урматтуу тууган? Мына ошон үчүн жакшы сурадыңыз. Алла өмүрүңүзгө береке берсин, Алла шифа берсин. Дарыланыңыз, көрүнүңүз. Анан сиз ошол чүчкүрүп жүргөндө заара чыгып кете турган болсо, даратыңыз сынбайт. Сизде үзүр болуп эсептелинет. Ошо даратты аластагын, пешин убакыты киргенде дарат алып, намаз, казаларды окуй бересиз. Асыр убакыты киргенде болду, даратыңыз сынды. Кайрадан асырга дарат аласыз. 5 вакыт намаз, ар фарзга гана даратты алып турасыз. Ооба, пешин окуп аткан учурда урматтаган, башка жериңиз канап кетсе, же жел чыгып кетет болсо, анда даратыңыз сынат. Ошол эле чүчкүрүп жөтөлгөнүңүздөн зараңыз чыгып кете турган болсо, анда дара сынды болуп эсептелинбейт. Ал жерге жакшы бир чүпүрөктү коюп туруп, кийимиңиз бейнамаз болуп калбашы үчүн жакшы бир нерсени коюп коюңуз. Же памперс кийип аласызбы? Кансе дагы урматтуу тууган, шымдарыңызга өтүп кетпеш үчүн бир нерсе коюп алып туруп намазды окуй бересиз. Ооба, карагандан кийин же болсо ден соолук начарласа, мына ушундай боло берет. Алла шифа берсин. Ассаламу алейкум. Кайын журтум күйөөмө мажбур менен талак айттырып ажыраштык. Талак түшөбү? Ооба, мажбурдун талагы түшөт. Мажбурияттын талагы түшөт. Биздин мазхаб боюнча, имам Ханафи мазхабында мажбур айтылган талак дагы түшөт. Сакрон, арак, мас адамдын дагы талагы түшөт. Бул талактын тамашасы дагы чын, чыны дагы чын урматтуу тууган. Мына ушундай. Мени албарысты басып жатат. Эмне кылсам болот, устаз дейт. Өзүңүз гусул алыңыз. Намазыңызды баштаңыз. Гусулу жок жүргөндөн албарысты көбүрөөк басат. Кээ бир адамдарды жүрмөшкө десең, ачык эле айтат, менин гусулум жок депчи. Я Алла, анда көчөдө эмнеге кантип басып жүрөсүң, Эртең оозуң кыйшайып калса кимден көрөсүң, Белиң кыйшайып калса кимден көрөсүң? Көзүң кыйшайып калса кимден көрөсүң, урматтуу тууган? Мына ошондон эң биринчи гусул, дарат менен жүрүш керек. 5 мал намазыңызды окуңуз. Албетте 5 мал намаз окуп, дарат менен жүргөндө да болсо, жаткан жериңизди жатардан алдың тазалап, шыпырып алып, өзүңүзгө дем салып жатыңыз, урматтуу тууган. Ошол эмне кылып, кээде дагы ошол эмне кылат, дем салганды дагы албасты басып ойгонуп кеткениңизден кийин, аузу биллахи минеш шейтан ва мин шарри ма раайту фил манами. Шайтандын жамандыгынан жана түшүмдө көргөндө сен жамандыгынан сактаныш тилейм деп түзөп түкүрүп, анан о дарылып жатсаңыз, Кудай буйрса жок болуп кетет.
Кара материалга оролгон лезвия таап алдык. Дуа окшойт. Коркуп кетип отко салып салдык. Кантип жандырса болот дейт. Отко салып салыпсызга бүттү да, жаны бүттү да болмаптан. Өзүңүзгө дем салып жүрүңүз. Ал дайым эми мына ошого окшогон нерселерди таап калсаңыз, сууга агызып ийиң. Макул? Сууга агызып ийиңиз. Анын коркуштун кереги жок урматтаган. Албетте, көз ачык, бакчылар мына ушундай кыла беришет. Жолуну жаап берем, сага сүйдүрүп берем. Дагы неге? Ошого ошондор да бактылуу кылып берем. Бир нерселерди кылып эле ошого окшогон куурчактарды алып келип, лезвияларды алып келип, жиптерди түйүп ушундай кыла берет. Сиз эртең менен кечинде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт дуаларын окуп, өзүңүзгө дем салып туруңуз. Кудай буйрса, булардын эч кандай зыяны тийбейт. Ассаламу алейкум устаз. Орозо каффарат болсо, бөлүп 60 күн тутса болобу? Жок, болбойт. 60 күн бөлүп тутпайт, анда каффара болбой калат урматтаган. Анын каффаранын максаты ошол да. 59 күн болгондо оозуңузду ачып алсаңыз, кайра башыдан баштайсыз урматтуу тууган. Мына ушундай. Төшөккө зара кылып койгон деп жазсаңыз жакшы болот, Сийип койгон балдар кыздарга кандай дуа кылыш керек дейт. Худ сүрөсүндө 23 экенби, же 83 экенби? Ошол 83-чү аят болуш керек, галибызан. Худ сүрөсүндө астагфирулла, я арзубла иқли аки деген аят бар. Ошол аятты 23 жолудан окуп туруп дем салса, Кудай буйрса, зара кылбай калат, түшүркөбөй калат. Макул? Ошол Худ сүрөсүндөгү аятты окуп дем салыңыз. Худ сүрөсүндө 83-чү аят болуш керек. Эгер болбосо 23, 83 болуш керек. Ошону окуп дем салыңыз, иншалла зара кылбай калат. Умрага баруу рассрочкага бөлүп жатат. Бул кандай түшүндүрүп берсеңиз. Рассрочка болуп жатат. Бул кандай түшүндүрүп берсеңиз дейт. Бул урматтуу турган рассрочка болгондо, мунун дагы мисалы лидер, башкалардыкын билбейм, лидер умрага барсаңыз, бул эч кандай залог боло калбайт, процент кошпойт дагы урматтуу тууган. Ошол бара турган акчаңызды эле сиздерге жардам болсун, ушул дагы ибадат кылып калсын, ушул дагы барчу жерге барып келсин деп жардам катарында эле бергени. Анан кээ бирөөлөр рассрочка болгондо через банк аркылуу болот болмосо, андан алыс болуңуз. Урматтуу тууган. Эми кээ бир адамдар ушундай фирма ачып алды, эптеп адамдарды толтуруп жөнөтүш керек болот да. Жок, андай эмес урматтуу тууган, сизге жардам берейин деп ошол акчасын бөлүп бересиз. Жыйынтыгында бир ай беле албай калсаң, 2 ай беле албай калсаң кандай болот дейсиз? Процент кошулат болсо, андан алыс болосуз. Жок, биз сизге болгон жардамыбыз, эми биз Алла үчүн берип аткандан кийин сиз дагы колуңуздан келишинче бериңиз, процент кошпойбуз десе, чын эле аманатчылык менен өзүңүз берип барып келсеңиз жакшы болот. Ассаламу алейкум. Менин күйөөм жакшы инсан, жакшы көрөм, бирок урушуп кеткенде ачуу сүйлөйт, ойлонбой көп көңүлгө тийген сөздөрдү айтат. Көңүлүм ооруйт, кантип түшүндүрөм дейт. Сиз ага түшүндүрбөй эле коюңуз, урматтуу тууган. Кыргызда жакшы сөз бар го. Ачуу душман акыл дос дегендечи. Ооба, ачууңузга тийгенде ал ар бир адамда эле мына ушундай болот. Акылды азайта турган нерсе үчөө да өзү. Биринчиси ошол ачуулук, акылды азайтат. Ачуу келген учурда акылың азайып калат. Болчу муну көңүлгө тиеби, тарынабы, капа болобу, кошуналар угуп калабы кызыктырбайт. Азыр мен сүйлөп атсам угуп атасыздар да, бирок ачууланганда мындай сүйлөбөйт да, кыйкырып түкүрөгүн чачырат, айтпадым беле. Угуп ата кошун, укса уга берсин. Неге? Акыл кетип калды, урматтуу тууган, акыл азаят. Ошол эле ачкачылык учурунда, анан уйкусуздук учурунда акыл азаят, урматтуу тууган. Булар дагы өзүнчө бир тема. Кантсе дагы сиз ачууга тийбештин аракетин кылыңыз, урматтуу тууган, ачууга тийбештин аракетин кылыңыз. Анан азыр сиз сен ошондой сүйлөдүң десе, сен ошону дагы сактап жүрөсүңбү? Кээде ушул ачуу жаман сөздү сүйлөгөндөр көңүлгө да албайт да, бияка эч нерсени сактабайт. Жүрөгү таза болот дагы, башкаларды дагы ошондой ойлоп туруп, ойга келген бардыгын сүйлөп салат. Кийин барып туруп сен ушундай дедиң го десе, ошону сактап жүрөсүңбү? Мен сени сүйөм, жакшы көрөм. Сен демек мага сөз кек сактайт экенсиң деп кайра ачууланат да, урматтуу тууган. Ошондон мүмкүн болушунча анын ачуусуна тийбестен, эми сиздин күйөөңүз жакшы көрсөңүз, сүйсөңүз, урматтуу тууган, кайсы нерсени кылганда ачууланат, кайсы нерсени кылганда наразы болот,
Жалпы аялдар ушуну билиш керек да өзү. Акча алып келсе эле, продукт алып келсе эле, ой сүйөм күйөм дей берип, ошол жок болсо эле анан кийин ар нерсени сүйлөй берген болбой турмат туган. Эркекчи чындап сүйүп, чындап жакшы көргөндөн кийин эркек кайсыл нерсеге наразы болот, кайсыл нерсеге ыраазы болот, ушуну эле билип ала турган болсоңуз өмүр бою жыргап жашайсыз. Ассаламу алейкум устаз. Айына УЗИшига телефон, телевизор алса болобу, кредит эмеспи дейт. Кредит урматтуу туган. Кредит эместери дагы бар, аны издеп табышыңыз керек. Алар сизди издебейт, сиз аларды издейсиз. Сизди издегендердин бардыгы кредит. Алсаңыз болот урматтуу туган. Ошону сиз байыганды эле ойлой бербей, кедей болуп калыштагы ойлоң да, сураңда, мен ошол айда бере албай калсам эмне болот депчи. Анда телевизорду алабыз дагы сатып, сиздин акчаңызды чыгарып берип, өзүбүздүкүн дагы чыгарып алабыз деген болсо, өзүбүздүкүн чыгарып алып, сиздикин калганын беребиз деген болсо, өтө жакшы алсаңыз болот. Ассаламу алейкум устаз, мен чипсы жеп, сыртында халал сертификаты болгон курамын карасам, свинина бар экен, эмне кылайын дейт. Тооба кылыңыз, экинчи аны жебеңиз, калган адамдарга ошону айтыңыз. Мына чипсини жесем, мында ошол свинина чочконун кошумчасы бар экен деп адамдарга айтыңыз урматтуу. Бизде ушундай да көпчүгүбүз карабай эле жеп алабыз, ойга нафси алдыга келгенде ичибизге киргизип кое беребиз. Арам болот. 40 күн дуаң кабыл болбой турматтуу. Тооба кыласыз, калган адамдарга айтасыз. Ушунда бар экен, жебегиле дейсиз. Ассаламу алейкум, мен багымдатка тура албай калып жатам. Эмне кылсам болот? 13 жаштамын дейт. Эртерээк уктаңыз. Телефонду азыраак чукулаңыз дагы эртерээк уктаңыз. Элестетиң, азыр кыштын күнүндө түн узун да. Ошо кыштын күнүндө тура албай жаткан болсоңуз, эртең жазда кантип турасыз? Демек эртерээк уктаң. Нам бакиран вакум бакиран деп коет. Эртерээк жатсаңыз, эртерээк турасыз. Ассаламу алейкум, нике окутуп бөлөк жашап жүрсө болобу дейт. Нике окутканда максат эмне? Эмнеге окутат аны максат? Эптеп эле бир кумарын кандырып алышпы? Кызык адамдарчы. Нике окуганда максатың эмне да? Ери жок жүргөндөн көрө эрим бар деп жүрө берейин дейсизби? Ошол никеде максат урматтууган, бирге болуп, машалла, үй бүлөнү улантып, урпактарды калтырыш, аракет кылыш керек урматтуу туган. Эми инсан кандайдыр бир себептер менен башка жүргөн болсо, эч нерсе эмес, ар ким ар кандай урматтуу туган. Бирок эң негизги никени эмне максаттан нике кылып атат, ошону билиш керек. Устаз, тахажжуд намаз канча рекет? Тахажжуд намаз 2 рекеттен күчүңүз жетишинче канча окуй аласыз? 2 рекеттен окуй бериңиз урматтуу туган. Албетте тахажжуд пайгамбарларга фарыз болгон, сиз менен бизге сүннөт, нафил урматтуу туган. Ким тахажжуд намазын калтырбай окуп жүрсө, жүзүндө нур болот. Ким тахажжуд намазын калтырбай окуп жүрсө, сөзү өтүмдүү болот. Ким тахажжуд намазын калтырбай окуп жүрсө, дуалары кабыл болот. Аллах Таала бардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум устаз, мен кичинемден бери түшүмдө жылан көрүп келем. Ошону эмне кылса болот дейт. Дуасын окуңуз да урматтуу туган. Түшүңүздөн көрүп эле ону көрүп эмне кыласыз? Сончо бекерчисизби? Дуа кылыңыз, я Аллахым, ошол өзүңүзгө дем салып, дем салып жатыңыз. Анан кийин ошол жылан көргөн ойгонуңуздан кийин түштүн жамандыгынан, шайтандын жамандыгынан сактаныш тилейм деп дуаны окуп коюңуз. 12, 13, 14 февралда Шабан айынын орозосун кармаш керек деп жатышат. Ушул канчалык туура дейт. Туура эле, азыр деле кармай бериңиз урматтуу туган. Эртеңден баштап кармай бериңиз. Канча кармасаңыз ошончо жакшы болот. Я Рабби, кармаңыз Рамазанга чейин. Бир күндүк каза намазды тескерисинче окуйт деп уктум эле. Мисалы, биринчи каза кылган куптан деп ниет кылып, андан шам, асыр, бешим, анан акыры багымдат. Канчалык туура устаз дейт. Жок, оң эле жүрө бериңизчи эми. Тескериге баспайчы. Негизи адам баласыны түздөш өтө кыйын нерсе да. Оңго салыш өтө кыйын нерсе. Бузуш өтө оңой да, мунучу. Кыбыла бир аз мындайраак деп койсоң, болду, ошол жака кыйшая баштайт да. Түзүлө окуп жүргөн кыбласыны келип туруп эле бир аз мындайраак десең, ошол жака карап кыйшайып алат.
Адамды түзөш өтө кыйын нерсе. Ошондон багымдаттан тартуу менен эле окуй бериңиз. Алла кабыл кылсын. Кыргызча Куранды хиджаб кийип даарат менен окулуш керекпи дейт. Албетте урматтуу тууган, Куранды окуганда максат эмне? Эме хиджаб кийелек болуп тургансаңыз, ошо даарат алып туруп эле окуй берсеңиз, түшүнүп окусаңыз, анан хиджабты неге кийиш керек экендигини, канчалык зарыл экендигини ошондо түшүнүп аласыз. Азырынча хиджабка кире элек болсоңуз, албетте кирген болсоңуз, Курандын өзүнүн адеби да, адеби, ошол адептүүлүк болуп, мен муктажмын деп, бир аз болсо дагы ачынып чачынып эмес, кичине жабынып алып окуй турган болсоңуз, дагы көбүрөөк түшүнүк аласыз. Ошону окуй берсеңиз, анан хиджаб кимдерге гана тийиштүү, эмне үчүн Алла Таала фарыз кылган, канчалык деңгээлде зарыл, кийсе канча пайда болот, кийбесе канча зыян болот, ошол Куранды окусаңыз буюрса түшүнүп аласыз. Ассаламу алейкум. Автобуста жүрүп жатканда колубуз башка адамды тийип кетсе, махрам болбогону үчүн күнөө болобу? Алла разы болсун дейт. Тийип кеткенде эч нерсе болбойт, урматтуу тууган. Эми автобус, маршрутка, айла жок, эмне кылып тыгын өткөнгө туура келет, колуң эмес башка жагың деле тийип өтөт, ачыгын айткандачы, урматтуу тууган. Чынында эле бул эркектер эгер чында эле бардыгы да шарты болуп, аялдарды өзү алып жүрө турган болсо өтө сонун болот эле. Эми бардыгы да шарты жок болгондуктан ургантан ошого чыгып атат. Атайын кармап алып, атайын урматтуу тийгизип алып барсаңыз, анда сөзсүз күнөө болот. Жок, түшүп атканда, чыгып атканда тийип кете турган болсо, ал эч нерсе болбойт. Ассаламу алейкум. Мен 22 жаштамын. Акырет өлүм кабыр эле оюма келип кыйналып жатамын. Аябай коркуп жатамын. Оюмдан кетпей эмне кылсам болот? Намаз окуймун буйурса эми. 22 жашта болсоңуз, кандай сизге буйрур эле, урматтуу? Сизге буйруду го, окуңуз, баштаңыз, урматтуу. Сиз азыр коркуп эле, жок, сиздики жөн эле шайтан алейхилан эле эмне кылып атат? Васваса кылып атат да сиздичи. Сиз 22 жашта болсоңуз, намаз окуй элек болсоңуз, анан ахиреттин эмнесин ойлоп атасыз? Корксоңуз намазды баштаңыз. Корксоңуз Куранды окуңуз, урматтуу тууган. Коркуу ибадат кылуу менен, Аллахты сүйүү менен бирге болот да, амалды аткаруу менен бирге болот, урматтуу тууган. Жөн эле коркуп атам. Баягы карышкыдан корккан адам токойго барбайт дегенде эле, үйүңүздө отуруп эле мен окуп барбайм, карышкыдан корком деп эле отура берсеңиз, анда болбойт, урматтуу тууган. Ал өлүм бардыгыбызга келе турган нерсе. Ажал баарыр келет, чектелинген ал. Сен корксаң дагы өлөсүң, коркпосоң дагы өлөсүң. Түшүнсөң дагы өлөсүң, түшүнбөсөң дагы өлөсүң. Билсең дагы өлөсүң, билбесең дагы. Даяр болсоң дагы өлөсүң, даяр болбосоң дагы өлөсүң. Жаш болсоң дагы өлөсүң, кары болсоң дагы өлөсүң, бай болсоң дагы өлөсүң, кедей болсоң дагы өлөсүң. Андыктан сиз намазыңызды баштап дуа кылыңыз: "Я Алла, менин жанымды алганда оңой менен алгын, менин иманым менен алгын" деп дуа кылыңыз. Бешим намазына даарат алып, бузулбаса, асыр, шам намаздарын окуй берсе болобу? Аял кишилер буга чейинки каза намаздарын кантип окуйт дейт. Ооба, пешин намаздагы дааратыңыз бузулбаса, куптанганга чейин окусаңыз болот. Өзгөчө бул Рамазан айында көбүрөөк болот. Себеби жебейсиң, ичпейсиң, анан пешинде алган даарат менен куптан тарабыга чейин окуп койсоңуз деле боло берет, урматтуу, сынбаса жарай берет. Аял киши менен эркек кишинин каза намаз окугандыгы бирдей эле. Күн чыгып келаткан учурда, батып бараткан учурда, чак түштө, ошондон башка бардык убакытта окуй бересиз. Ассаламу алейкум. Өзүнө өзү дем салса болобу? Кайсы сүрөлөр окулат? Рахмат. Кайсы сүрөлөрдү билсеңиз, ошолду окуп дем сала бериңиз. Албетте эң жакшысы ошол, өзүнө өзү дем салганы. Анткени өзүңүз канчалык деңгээлде ооруп атасыз, канчалык деңгээлде кыйналып атасыз, өзүңүздү канчалык деңгээлде сүйөсүз, өзүңүз билесиз да, урматтуу тууган. Боптур, мени чакырдыңыз, башка бирөөдү чакырдыңыз. Мен дем салганда шашылып салышым мүмкүн. Мен дем салганда оюма ар нерсе келиши мүмкүн. Акча бербейби, узунураак окусам көбүрөөк береби, кыскараак окусам азыраак береби деген нерсе ой келе берет. Өзүңүзгө дем салсаңыз ал нерсе келбейт да, урматтуу. Ошондон Куран бардыгы Аллахтын сөзү. Кайсы сүрөлөрдү билсеңиз, ошолорду окуй бериңиз. Өзгөчө Ихлас, Фалак, Нас сүрөлөрүн 3 жолудан окуп дем салсаңыз жакшы болот. Ассаламу
алейкум, мен 12-деmin, hijab salına elekmin, бирок намаз окусам болобу дейт. Болот, урматтууган, 12-де болсоңуз, демек кыз баласыз, сизге намаз фарыз болду, намазды баштаңыз. Ошо намаз окуганда hijab кийип каласыз, урматтууган. Намазды бекем окуй турган болсоңуз, анан не кыласыз? Hijabты да кийип каласыз. Намаз өзүнчө фарыз, hijab өзүнчө фарыз. Макулбу? Намаз өзүнчө фарыз, hijab өзүнчө фарыз. Буюрса намазды эле бекем тургузсаңыз, кантип hijab кийгениңизди билбей каласыз. Кудай буюрса, Аллах Таала иманыңызга күч-кубат берип, hijabдан жүрүштү Алла насип кылсын. Устаз, орозонун соопторун айта кетиңизчи, жылда кармай албай калам дейт. Инна лиллах. Я Алла, орозо бул фарыз. Орозо бул фарыз. Иншалла кийинки темада атайын ушул туурасында сүйлөйбүз. Иншалла кийинки жумада орозо туурасында сөз кылабыз. Кантсе дагы сизге айтып кетейин, кийинки сизде кошуласызбы, кошулбайсызбы? Орозо Аллах Субхана Таала айткан, пендемдин ар бир кылган амалы өзү үчүн. Ал эми орозосу мен үчүн, анын соогуну мен өзүм берем деген, урматтуу тууган. Анткени бул орозо пенде менен Аллахтын ортосундагы мамиле. Сиз намаз окуйсуң, окубай туруп эле мен намаз окуймун десеңиз, бир адам жаныңызда пешинден асирге чейин жүрсө билип алат. Кой, намаз окуп эткенсиң го, пешин окуган жоксуң, мына асирде деле окуган жоксуң депчи. Же болбосо уялганыңыздан эле туруп алса, даратың жок, сен де жана уктагансың, жана сен жел чыгаргансың, партет осургансың деп даратыңыз жок экендигин билип алат да. Бирок орозо экениңизди эч ким билбейт да. Мен орозомун деп эле бетиңизди жуумуш болуп сууду ичип ала турган болсоңуз, эч ким айтпайт, суу ичип алдың дей элбей турмат турган. Жашырып эле ичип алсаңыз, көрүнбөгөн жерде тамак жеп ала турган болсоңуз, не кылат? Эч ким билбейт. Бул инсан менен Алланын ортосундагы гана мамиле. Ошондон Аллах Таала айткан, мунун соогуну өзүм гана беремин деген, урматтуу. Албетте Рамазан аввалуху рахматун, аусату магфиратун ва ахиру хиткун минан ниран. Рамазан айы жөнөкөй ай эмес. Анын авалгысы Алланын рахматы жай турган, ортонгон күнү күнөөлөр кечире турган, акыргы күнү дозоктон азат боло турган. Ошондон Рамазанга даярданын. Буюрса кийинки теманы ушул боюнча кылабыз. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху. Тату ровки жөнүндө белги алгым келатат. Так белги берип коесузбу? Рахмат. Татуировка жөнүндө белги алгыңызбы, маалымат алгым десеңиз жакшы болот, урматтуу. Мен онун так белгиси жок да. Татуировка дегени Аллах хасондала бизди бардыгыбызды сонун сулуу кылып Аллах Таала жараткан. Мына ал берген нерсе бул инсанга аманат. Аманатка кыянатты кыла албайсыз, урматтуу тууган. Макулбу? Аманатка кыянатты кыла албайсыз. Албетте бир ооруп калып, анан бир операция болуп, шрам болуп калат болсо, ал эч нерсе эмес. Жок, сиз атайын бир татуировка кылган болсоңуз, сиз күнөөкөр болосуз. Аллах Тааланын берген нерсесин өзгөртүп аткан болосуз. Ошондон бул өтө чоң күнөө. Ассаламу алейкум устаз, Бишкекте жашайм. Айылдан алыстан туугандар көп келип жашап кетет. Жаман көрөм. Шарият кандай дейт? Я Алла, Бишкекте жашасаңыз, туугандарыңыз келсе, неге жаман көрөсүз? Кайра жакшы көрбөйсүзбү? Сонун нерседе эч бир адам ачка калып келбейт. 1000 ачка калып келсе деле, үйүңүздөн келгенде ырыскысын 10 ырыскысы менен келет. Торпоктой тоюп жегенде өзүнүн бир эле ырыскысын жейт, үйүңүздө 9 береке болуп калат. Анан үйүңүзгө кетип аткан учурда үйүңүзгө келе турган балени алып чыгып кетет. Ошондон конок келгенде сүйүнүңүз, кубаныңыз. Албетте, урматтуу тууган, эми баягы сараң болсоңуз, мындай сыгып турган аманеттен чыккан иче турган болсоңуз, анда сизге эч нерсе дей албайбыз. Бирок сиз сүйүнүңүздө ошончо туугандарыңыздан Алла Таала сизди Бишкекке коюп борборго, ошоду муктаж кылып сиздин үйүңүздөн келип, сизден жакшылык көрүп кетип аткан болсо, сиз кубанышыңыз керек, сүйүнүшүңүз керек. Жалпы достор, тууганыңыздарга келе бергиле. Мына менин эшигим ачык деп кое турган болсоңуз, сизге дагы жашоо жеңил болот. Ассаламу алейкум устаз, Бишкекте жашайм. Азыр айттык, урматтуу туугандар. Мүмкүн болушунча берешендикке үйрөнүңүз. Мүмкүн болушунча ачык болуңуз. Албетте, урматтуу продуктаңыз жок болуп жеп кетип аткан болсо, ачык айтыңыз. Мына мен үйүмдү бергенге даярмын, келип кеңири жаткыла, бирок тамак ашыңарды ала келгиле. Менде деле ачылып чачылып аткан байлыгым жок. Колумдан келишинче берем. Же болбосо, урматтуу тууган, мен бир чыны суу ичсем, силер дагы ошону ичкиле. Мен эмнени жесем ошону жегиле.
десеңиз, ошого шүгүр кылалы десеңиз, дагы жакшы болот урматтуу. Болбосо ачык эле айтып бериңиз. Келе бергиле урматтуу. Намаз окуган адам темеки тарса болобу дейт. Намаз окубаган адамга деле жакшы эмес. Намаз именно намаз окуган эмес, намаз окубаган адам деле темеки татканга болбойт. Ден соолугуңузга зыян. Аллах Таала тыюу салган нерселерден урматтуу туган. Албетте намаз окугандан кийин бул ошону сен бардыгын ташташ керек. Ташташ керек урматтуу. Намазды бекем окуюң бериңиз, Кудай буйрса таштайсыз. Ассаламу алейкум. 10 күндө эмне дейт? 10 күндүк саларда намаздарым топтолуп калат. Шамда же куптан убактысында окуп койсом кантет? Ассаламу алейкум. 10 күндүк сапарда намаздарым топтолуп калат. Шамда же куптанда убактысында окуп койсом кантет? Сафарда эмне үчүн намаздарыңыз токтоп калыш керек? Сафарда Аллах Таала атайын жеңил кылып берип атпайбы? Пешинди, асырды, куфтанды 4 рекеттен 2 рекет кылып касыр кылып окуйсуз. Кайра сафарда окусаңыз, сафарыңыз жеңил болот, дуаларыңыз кабыл болот, эсен-аман келишиңиз оңой болот. Сафардагы дуалар кабыл. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан, сафардагы адамдын дуасы шек күмөнсүз кабыл болот деген урматтуу. Ошондой дуаңыз кабыл болуп, ибадатыңыз жеңил учурунда кылбасаңыз күнөөкөр болосуз. Албетте мурдагы калып кеткендерди ошол шамдан кийинби, коптандан кийинби кайсыл убакыт тапкан учурда окуп коюңуз. Анан мындан кийин сафарга чыкканда бир да намазды калтырбоонун аракетин кылыңыз. Алла жеңилдик берсин. Саламатсызбы устаз? Кечиресиз, бирок баланын жөнүн тилдирүү туура эмес. Андан көрө педиатрга көрсөткүсү керек. Сизди угуп, жаш келиндер балдарын тилип кыйнашы мүмкүн. Врач баары бир врач. Сиздин багыт такыр башка деп ойлоймун дейт. Туура ой, мунун дагы ойуна угабыз урматтуу туган. Чынын деле ар бир адам билген нерсесин айтсын. Бардык эле жерде сиз айткан педиатр бар эмес урматтуу туган. Бардык жерде аны таба алышпайт. Ошондуктан көпчүлүк айылдар да не кылат? Ошол карыган кемпирлерге апарып туруп эле тилдирип коет. Сиз айткандай бала канчалык бир деңгээлде кыйналышы мүмкүн, бирок ал эмдетүү болуп эсептеле турат туган. Туура, сиздин дагы оюңуз өтө туура. Ким ушул азыркы жазган адамдын оюну кыла турган болсо, биз ага эч кандай каршы эмеспиз. Ошентип дагы баланы эмдетсеңиз болот. Мына ошентип урматтуу туугандар, биздин бүгүнкү эфирибиз дагы бүтүп калды. Караңыз, убакыт деген убакыт, убакыт менен алтынды, күмүштү, кавхарды дегеле бардык нерсени тапсаңыз болот, бирок ошол алтын, күмүш, кавхар менен убакытты таба албайсыз. Андыктан урматтуу менин мусулман бир туугандарым, ар бирөөбүз денибиз таза мезгилинде жашап жаткан учурубузда Аллах Тааланын өкүмдөрүн, буйруктарын аткарып, ибадат кылып, колубуздан келишинче бири-бирибизге жардам берели. Аллах субхана таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды кабыл кылган болсун. Ва آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.